Саламатсыздарбы, урматтуу массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү жана мекендештер. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүнкү күнгө биздин республиканын аймагында 12 коронавирус дартына чалдыккандардын саны аныкталды. Бул Жалал Абад облусу Сузак районунда 8, Ош облусунун Окот районунда 3, Баткен облусунун Баткен районунда 1. Ошого байланыштуу бүгүн Коопсуздук кеңешинин атайын отуруму болуп өттү. Мынатуу президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбековдун жетекчилигинин астында болуп өткөн Коопсуздук кеңешинин отурумунун чечимине ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө өзгөчө кырдаалдар режимин киргизүү сунушталды. Жогорудагы чечимдин негизинде Кыргыз Республикасынын өкмөтү атайын буйрук менен 22 март 2020 жылдан баштап Кыргыз Республикасынын аймагында өзгөчө кырдаалдар режимин киргизүүгө чечим кабыл алды. Ошого байланыштуу ар бир мамлекеттик органдар өзүнүн милдеттерин аткарууну өзгөчө кырдаалдар кирүүдөгү жарандык коргонуу мыйзамынын негизинде жүргүзмөкчү. Буга байланыштуу атайын пландар иштелип чыккан. Ар бир мамлекеттик органдардын жана жалпы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн. Мындан кийинки биздин иштөө шартыбыз дагы ошол өзгөчө кырдаалдар режиминин шартына байланыштуу болмокчу. Ошондой эле мыйзамга ылайык ар бир Кыргызстандын жаранынын өзүнүн милдеттери жана укуктары так бөлүнгөн. Биз жалпы Кыргыз элине ошол мыйзамдын негизинде мындан кийинки өздөрүнүн иштерин, жашоо шарттарын пландап, ошого байланыштуу иш жүргүзүүсүн биз сунуштайт элек. Өзгөчө кырдаалдар режими кирген убакта бул өзгөчө кырдаал биология, социалдык түрдөгү өзгөчө кырдаал болуп эсептелинет. Ошого байланыштуу өзүңүздөр билгендей бул эпидемияга байланыштуу карантиндер киргизилет. Мына азыркы жугуштуу оорунун дартына чалдыккан жарандардын жашаган жерлеринде бүгүнкү күндө карантинде турушат. Өзгөчө кырдаалдар режими республикага киргизилгенден кийин республикада тартип карантинге байланыштуу киргизилет. Эч кандай бир шарты жок эле башка жактары чыгууну азайтуу зарыл. Биздин элдерге, биздин жарандарга жарандык карым катнаштары чектелет. Карантин болгон аймакта же турак үйлөрдөн чыкпоо, өздүк гигиенаны бекем сактоо, турак жайларды дезинфекциялоо, санитардык эрежелердин талаптарын бекем сактоо сыяктуу кеңештер берилет. Ушулардын негизинде жашоо шарттарын түзүүсү зарыл болуп эсептелинет. Андан сырткары мамлекеттик органдардын бардыгы өзүнө табылган милдетине байланыштуу иштерин жүргүзөт. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, азыркы мезгилде мына эртеңки күндөн баштап өзгөчө кырдаалдар режими киргенде биздин элде көп суроолор туулуп атат. Бул элдердин жүрүшү шаарда же болбосо бир айылдарда кандай шарттарда боло турганы боюнча сөзсүз түрдө мына карантин киргенден кийин элдердин же болбосо жарандардын бир жерден экинчи жерге барышы кыскартылат. Өтө муктаждыгы жок бир шаардан экинчи шаарга, бир райондон экинчи районго, башка жактарга барууну кыскартуубуз бул зарыл нерсе. Баарыбыз жакшы билебиз, башка ошол бизге чейин коронавирус оорусу болгон мамлекеттерде контакттарды элдин арасында азайтуу жолу менен ушул оорунун жугуштуу оорунун тарап кетишин азайтуу маселеси абдан эффективдүү чечилген. Ошого байланыштуу өзгөчө кырдаалдар режиминде дагы карантин болуп, биздин элдерибизди эч кандай бир муктаждыгы жок эле башка жактарга барууга, эл көп чогулган жерлерге барууга тыюу салуу иштери жүргүзүлөт. Мамлекеттик органдар, бизнес чөйрөсү, экономикалык иштер менен алектенген сатып алуу же болбосо кайсы бир региондорго, Кыргызстанга тамак аштарды ташуу маселелерин эч кандай тыюу болбойт. Булар күндөлүк буга чейин кандай иштей турган болсо, максималдуу түрдө ошого жакын шарттарды түзүп берүүгө мамлекеттик органдар иштешет. Бул негизинен сунуш катарында болот. Анан шаар ичиндеги каттамдар боюнча айта кете турган болсок, бул жерде дагы мен ойлойм, бул киргизилген шартты биздин жарандарыбыз түшүнүү менен кабыл алып, көпчүлүгү үйүндө
муктаждыгы жок болсо сыртка чыкпоого аракет кылат деп биз түшүнөбүз. Ошого байланыштуу шаардык транспорттун каттамы дагы азайтылат. Себеби дегенде эң ушул орнун жугушуна шарт түзгөн коомдук транспорт тарабында болуп жатат. Ошого байланыштуу бул шаардык транспорттор дагы колдон келишинче азайтууга биз аракеттерди жумшайбыз. Бул чектөө эмес. Анан кайсы бир ишканалар, кайсы бир мамлекеттик органдар иштөө шарттарын ушул режимге байланыштуу түзсө болот. Ошого байланыштуу өздөрүнүн ишчилерин, эгерде шаардык транспортто бир кандайдыр бир кысталыш боло турган болсо, өздөрү дагы мындай уюштуруу жолу менен иштерин уюштурса туура болот деп ойлойбуз.